Эфирде 23-сентябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Аравандагы окуя Нарын районундагы Алыш айылында кайталанды. Бириккен Улуттар уюму Путинге вакцина боюнча ыраазычылык билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 23-сентябрда мамлекеттик тил күнү менен кыргызстандыктарды куттуктады. Өлкө башчы өз сөзүндө кыргыз тилин өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил катары жашоо практикасына кеңири жана терең киргизүү биздин келечектеги максатыбыз деп баса белгиледи. Сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Ата-бабадан калган улуу мурасыбыз, улутубузду улут кылып келе жаткан куралыбыз бул мамлекеттик тилибиз. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган 31 жыл ичинде татаал жана жемиштүү жолду басып өттү. Мамлекеттик тилибиз өз ара түшүнүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун тилине айланды. Албетте, мүчүлүштүктөр жок эмес. Санариптештирүү доорунда эне тилибизди дагы да өнүктүрүп, аны илимдин, жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турат. Кыргыз тилин өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил катары жашоо практикасына кеңири жана терең киргизүү келечек максатыбыз. Тил саясатынын негизи мамлекеттик тилди жалпы элибиздин биримдигин чыңдоонун маанилүү факторлору катары ар тараптуу колдонуу менен аныкталат. Кадырлуу мекендештерим, дүйнөдө теңдеши жок манас эпосун жараткан кыргыз тилибиздин келечеги кең болсун. Белгилей кетсек, Кыргыз СССРынын Жогорку Совети тарабынан 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Муниципалитеттин билдиргени боюнча Бишкек мэри Азиз Сурахматов шаар чарбачылыгы департаментинин жетекчиси Нурлан Касымовдун ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, ээлеген кызматынан бошотту. Мэриянын маалымат кызматынан кабарлашкандай, Сурахматов шаардык кызматтардын санариптешүүсү ойдогудай жүрбөй жатканына нааразы болгон. Анын айтымында Бишкекте азыркыга чейин бир дагы бирдиктүү санариптик продукт жок. Тургундардын кызматтарды пайдалануусунда көйгөйлөр көп. Мындан улам Касымов ээлеген кызматынан бошотулуп, жетекчинин убактылуу милдетин аткаруучу болуп, орун басары Максат Шеринбаев дайындалды. Мекеним Кыргызстан партиясынан айрым талапкерлер чыкты. Бул тууралуу 23-сентябрда расмий кабар таратылды. Бирок алардын тизмеден чыгып кетишин чоо жайы маалым эмес. Тизмеден чыккандар Сабина Айтыева, Малика Ахметова, Мадина Абдукадырова, Хамракул Жаныкулов, Лунара Мамытова, Сайкал Калиева, Алина Шакирова, Гүлжамал Таирова жана Бермет Касымовалар. Азырынча Мекеним Кыргызстан партиясы талапкерлердин баш тартышы боюнча маалымат тараткан жок. Тизмедеги бул өзгөрүү партиянын шайлоодогу ат салышуусуна кандай таасир этери жөнүндө да айтыла элек. Аравандагы окуя Нарын районундагы Алыш айылында кайталанды. Маалыматка ылайык, кечээ 22-сентябрь күнү саат 12 чамасында 25 жаштагы Алтынбек Асеков аттуу жаран Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Ал ошол эле күнү таңкы саат 6 чамасында Алыш айылында Максат аттуу тургун тааныштары менен сабап кеткенине арызданган. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, Алтынбек Асеков менен сабап кеткен жаран тойдо чатакташа кетишкен. Милиция Алтынбек Асеков Республика партиясынын, ал эми Максат Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү экенин маалымдады. Бул окуя боюнча Республика партиясынын талапкери Тынчтыкбек Алтымышев Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү Республика партиясынын координаторун түндөп келип, кабыргасын сындыра сабап кетишти деген маалымат тараткан. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынын билдирүүсүндө Республика партиясы жалган маалымат тараткандыгы үчүн Тынчтыкбек Алтымышевке чара көрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдалып жаткандыгы жана Алтымышев жазган чырга партиянын эч кандай тиешеси жок экендиги белгиленген. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Республика партиясынын үгүтчүсүнүн сабалганы боюнча факт жазык кодексинин 266 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын маалыматы боюнча БШКнын 22 сентябрындагы жыйынында талапкерликтен баш тарткан Айтмамат Назаровго айып салуу жана топтолгон материалдарды башкы прокуратурага жөнөтүү чечими кабыл алынды. Журабаеванын айтымында Айтмамат Назаров талапкер болгон учурда кызматын тапшырган. Ошол учурда өзгөчө кайтаруудагы жерлерге кантип киргенин текшериш керек. Парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамында аттанган Айтмамат Назаров 21 сентябрда талапкерликтен баш тарткан. Эске салсак, улуттук энергохолдингди жетектеп келген Айтмамат Назаров шайлоо алдында кызматын өткөрүп бергенине карабай, энергетикалык объектилердин ачылыш аземдерине катышып сөз сүйлөп, анысы телеканалдар аркылуу таратылып, үгүт тартибин бузганы боюнча анын үстүнөн арыз түшкөн. Бош райкомдун жумушчу тобу 20 сентябрь күнү арызды кароого киришкен. Республикалык штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 45 630га жетти. Ал эми акыркы суткада коронавирус инфекциясын 88 киши жуктурду. Илдетти илештиргендердин аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкекте 9, Ош шаарында 1, Ош облусунда 24, Баткен аймагында 29, Жалал Абад жергесинде 8, Нарында 1, Талас облусунда 3, Чүй өрөөнүндө 8, ал эми Ысык Көл облусу боюнча 5 адам катталды. Бактыга жараша өткөн суткада каза болгондор катталган жок. Казакстан коронавируска каршы колдонулуучу вакцина иштеп чыгып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна талапкер катары катталды. Аталган препарат ийнесиз колдонулуп, мурунга чачыла турганы белгиленет. Иштеп чыгуу процессине катышып жаткан казакстандык профессор Кайсар Табынов учурда вакцина жаныбарларга сыналып жатканын билдирген. Азыркы тапта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тизмесине Казакстандын COVID-19 каршы 4 вакцинасы катталганы айтылат. Анын ичинен 3 клиникага чейинки сыноо стадиясында турса, бирөө ыктыярчыларга сынала баштаган. Шаар тургундарынын жол коопсуздугун камсыздоо боюнча мэриянын шаардык транспорт башкармалыгы 8 жерге жол чыракты орнотууга жана курууга конкурс жарыялайт. Жаңы жол чырактарга 4 874 761 сом каражат каралган. Конкурстун жыйынтыгы 28 сентябрда билинет. Эске салсак, шаардык транспорт башкармалыгы бир нече жолу жол чырактарды орнотуу долбоорлорго тендер жарыялаган. Бирок тилекке каршы сунуштар аз келген. Учурда жол чырактарды курууга бөдүрөтчү аныктоого конкурс жарыяланды. Ал эми жол чырактардын тизмесин шаардыктардын сунуштарын эске алуу менен түзүлдү. Жаңы жол чырактары орнотулгандан кийин Ички иштер башкармалыгынын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын адистештирилген монтаждык эксплуатациялоо башкармалыгына өткөрүлүп берилет. Премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөгө жумушчу сапары менен келген. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушуу өткөрдү. Премьер-министр өз сөзүндө бүгүнкү күндө кыргыз-орус кызматташтыгы жогорку деңгээлде турарын, Россия Федерациясы биздин эң негизги соода өнөктөшүбүз болуп саналарын белгиледи. Өкмөт башчы экономиканын айрым тармактарын өнүктүрүүдө Россия Федерациясынын тажрыйбасын колдонуунун маанилүүлүгүн айтты. Премьер-министр ошондой эле Россия тарапка Кыргыз Республикасындагы коронавирустук инфекциясынын күчөгөн маалында ага каршы туруу боюнча гуманитардык жана практикалык көмөк үчүн ыраазычылык билдирди. Жана эки өлкөнүн саламаттык сактоо министрликтери мындан ары карай саламаттык сактоо жаатындагы көптөгөн маселелер боюнча өз ара аракеттешүүсүнө ишеним билдирди. Өз кезегинде Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Кыргыз тарапка жылуу кабыл алуусу жана Бишкектеги өкмөттөр аралык Кыргыз-Россия соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча комиссиясынын кеңешмесинин жогорку деңгээлде уюштурулганы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Россия тараптын Кыргыз Республикасында салып башкаруусун жакшыртуу, товарларды маркировкалоо жана байкоо жүргүзүүнү жакшыртуу максатында техникалык көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Бириккен Улуттар уюму Россиянын президенти Владимир Путинге уюмдун кызматкерлери үчүн коронавируска каршы вакцина берүү сунушуна ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Путин кечээ Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясында сүйлөп жатып, уюмдун кызматкерлерине Россия чыгарган Спутник V вакцинасын акысыз берүүгө даяр экендигин айткан.
Ошондой эле Путин келечекте коронавируска каршы дары дүйнө боюнча баарына жеткиликтүү болушу керектигин белгилеген. Аны менен катар COVID-19 каршы препараттын кооперациясын түзүү боюнча кызыктар мамлекеттер менен онлайн конференция өткөрүүнү сунуштаган. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.